Assalamualaikum dostlar. Жалар шары Шопок көчөсү. Бул көчөнү жакында эле ачты, оңдоп, түздөп. Мынакей тротуарлар пайда болуп калыптыр. Сонун эки жактан өтө жакшы көрүнүш. Жалар шаарынын мэриясына терең ыраазычылык. Бир гана критикалабай, жакшы жактарын айтабыз биз. Кийин баягындай эле айткандай, мен быйыл 12 мамлекетке чыгып келдим. Жапония, Германия, Польша, Чехия, Дубай жана башка өнүккөн мамлекеттерге. Мисалы Токионун өзүндө эле 12 миллион калк бар экен да, бирок ал жерде пробка жок. Бизде азыр Жалал шаарында пробка пайда болуп баштады. Негизи жолдор чоңойтуу, кеңейтүү жолу менен пробка маселеси чечилбейт экен. Бир гана альтернативдүү жол түзүп, поезд жол дейбизби, автобус дейбизби, велосипедный жолдор дейбизби, ошол жолдор менен гана пробка маселесин чечүүгө болот экен да. Ошол себептен мэриянын чакырып кетет элем. Азыркы учурда мэриянын велодорожка куруп бергенге мүмкүнчүлүк жок. Муну түшүнөбүз. Анткени тротуар жетишпейт, кандай каякта велодорожка. Бирок ушундай тротуарлар көбөйтүп берсеңер дагы, мен ойлойм, жарандар велосипед өтөт эле. Мен мисалы өзүм 70% иштерими велосипед менен бүтүрөм да. Бул мен үчүн өтө ыңгайлуу. Бирок ким менен сүйлөшпөсөм эле коркпойсуңбу, машиналар сүзүп кетет го, жол жок го деген ушундай сөздөрүн айтып атат. Ошондуктан бул туура сөз. Анткени бизде кооптуу, тротуар жер жокты жолдо жүрүч. Ошондуктан ушундай тротуарлар көп болсо, мен ойлойм, жарандар да өздөрү түшүнүп, мындай альтернативдүү жолго өтүп, велодорожка дегендергечи, бул эң биринчиден биздин экологиябызга пайда, экинчиден өзүнүн чөнтөгүбүзгө пайда, ден соолукка пайда Кыргыз Республикасынын жарандарына. Жана эң башкы төртүнчү фактор, бул биз энергия зависимый болуштан чыгат элек. Мисалы азыр Орусия көз карандыбыз да, КСМ бербей койсо тополоң башталат жана башка. Ошол себептен мэрия ушундай тротуарлар кылып берсе, жарандар велосипедке өтүп, пробкалар азаят беле деген ой. Чоң рахмат.